Баарыбызга эркектерге күмүш сырга, аялдардын кулагына алтын сырга. Биринчи хадис. Балким бул хадисти көп уга элек. Мына Мухтасарут Таргиб Ибн Хаджар Асқалани рахимахулла 103-чү беттен 108-чи бетке чейин азыр 4 хадис орун алган ушул китепте. Не деп келет? Биринчи хадис катуу хадистир туган, көңүл буруңуз. Инна лиллахи малакан. Бул хадис 4 хадисти тең. Биринчи булагын айтып коюн, сахих тастыкталган хадис. Имам Табарани Муъджамул Авсатта сахих даражасы менен жеткирген, ишенимдүү. Инна лиллахи малакан юнади инда кулли сала. Алла Таала атайын бир периштени өкүл кылып, өкүм бекитип даярдаган дейт. Алла Таала бир периштени өкүм бекитип даярдаган. Ар бир намаздын убактысы киргенде ал элге кайрылат деп атат. Ал кайрылууну биз уга албайбыз. Бирок оли адамдар көкүрөгү менен уга алат. Анткени пайгамбарыбыз кабар берди да. Бирок биз уга албайбыз. Бирок пайгамбарыбыз солсон бизге жеткирип атат. Алла Таала атайын бир периштени ар бир намаздын убагы киргенде ушинтип жар саласың деп жарлык айтууга бекитип койгон. Не деп айтат ал периште? Ябна Адам, о адам пендеси, о адам балдары, о инсандар, пенделер. Куму иля нейроникум. Нейроникум уллати ауқаттумуга. Өзүңөрдүн күнөө себептен, кемчилик себептен жалоолонуп, алоолонуп, күйүп турган отту өчүргөнгө тургула дейт. Адам ба кемчилик кетирет, башка ошондо күнөө жанып турат экен да, тозокто орду кадимкидей. Ошол алоолонуп, күйүп турган отту фаатфиуха бис-сала, намаз менен өчүрүү үчүн тургула дейт. Муну бул хадисти динден кабар бар адамдар унчукпай угат. Динден кабар жок адамдар молдекелер тозок менен коркутат, анан от менен жок, кечирип коесуз, эч ким коркутуп аткан жок. Болгону адамдын намазы менен, мындай туура түшүндүрөлү да, бул сабактарды ар ким угат да, туурабы? Балким бир теңир чыгып Кудайдын сабын угатып ал деле динге келип калса ажап эмес, туган жүрөктөр Алланын кудуретинде. Эч ким коркутуп аткан жок. Акыйкат адам намаз учурунда кадимкидей тозоктогу жайы менен бейиштеги жайы талашат деген маани бул жерде. Куму иля нейроникум, жалоолонуп күйүп турган отту тургула дагы, фаатфига бис-сала, ошо намаз менен өчүргүлө деп атпайбы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Экинчи хадис. Аввалу ма юхасабу бихил абду яумал киямати ас-сала. Кыяматта адам тирилгенден кийин пенденин акысынан, суроо чопкуттан эң биринчи жооп бере турган, жоопко тартыла турган суроосу бул намаздан болот. Фа ин салахат, намазынан ийгиликтүү жооп берип өтсө, казасын толтуруп каза кетирген жагдайда намазын калтырбай окуп ийгиликтүү өтсө, салаха саиру амали, калган амалдары дагы ийгиликтүү болот. Калган амалдарын ийгилик коштойт. Ва ин фасадат, намаздан эле токтолуп, тыгылып жооп бере албай калса,